Кезинде дүркүрөп иштеп рентабелдүүлүгү жогору болуп турган заводдун азыр аты жыты жок. Болгону анча-мынча калган тетиктерден гипсокартондун калдыктарынан курулуш материалдарын өндүргөн ишкана экенин баамдаса болот. Буну разобрать этти. Эndi буну силер сырткы жакка алып чыгып коюшуңар керек энди. Бул завод 2013-жылы ачылып, $1,5 миллион инвестиция салынган. Күнүнө 3000 даана гипсокартон чыгарчу, 40 адамда иштейт эле. Сатуу жагынан маселе чыгып, анын кесепетинен атамекендик өндүрүүчү ишканасын жабууга аргасыз болду. Гипсокартонду чыгарган 2 линия жөн эле иштетилбей бош туруп калбастан, анын темир тезектери чогултулуп жыйналууда. Өндүрүүчүлөр мындан ары жылыш болорунан үмүтүн үзүшкөн. Өзбекистандан kontrabanda turda, anda arzan bağda bizge gipsokardona kelip başladı. Biz şu zavodda 2022 yıldan bizi to'xtatib qo'ydik. İşte jatat bana razabrat qilib tashladik, ko'rib atasizlar. Mümkünçülük yok. Bu yerde 40 adam işleteli. Hazır 10 adamda kaldı. 30 adamda adı biz cevabını verip koyduk. Alar iş ya biz ayrı bir albayatız. Потому что себестоимости doğru kelbeyatadi. Rossiyadan kavgazlardı bazı kötardı. Biz bazı kötareli desek Özbekistan'dan to'xtab enkirib atardı bizga gipsokardonda. Arzan bağdı. Biz bilmey kaldık. O için ailemiz yok. Hazır to'xtatib koyduk. Ушундай эле маселеден улам Кызылкыядагы заводдагы жабылган. Өндүрүштү кой, фундамент эле калды. Бул Жалал Абад облусунун Сузак районундагы гипсокартон чыгаруучу ишкана. Дүркүрөп иштеп турган заводдо азыр кара кулпу кайтарып турат. Имараттын ичи тышында даяр гипсокартон жык жыйма. Бери дегенде 2 айлык запас бар, бирок сатылбай турат. Мы перед остановкой переработали сырье. Иш токтордун алдында биз сырьёну иштетип, гипсокартон чыгарып койгонбуз. Биздин акчабыз, салган инвестициябыз даяр продукция иретинде сатылбай турат. Өзүңөр көрүп тургандай, кое турган орунда калбай калды. Ал турбай сыртка дагы жыйнап койдук. Завод жылына 2 миллион квадрат гипсокартон чыгарчу. Дагы 3 миллион квадрат чыгара турган линиянын 90% бүткөн. Бирок ал ишке кире элек жатып, колдонулбай калды. Анткени гипсокартонду сатууда маселе жаралды. Анын кесепетинен ишкерлер алдыга эмес, артка кетүүдө. Эта ситуация началась в 2021 году. Бул жагдай 2021-жылы башталды. Коңшу Өзбекстандан импорттун агымы 5 эсеге өскөн. Алар өздөрүнүн арзан баасы менен Кыргызстандын рыногун ээлеп алышты. Алар демпинг саясатын колдонууда. Буга байланыштуу биздин продукция Кыргызстандын базарларында өтпөй сатылбай жатат. Аталган кырдаал биздин өндүрүштүн токтоп калышына алып келүүдө. Ишкерлердин кооптонуусу жөн жерден эмес. Гипсокартонду сатууда маселе жаралгандыктан Баткен жана Ош облустарындагы 2 завод жабылды. Демпинг бул кимдир бирөө атаандаштарын кудуретсиз абалга алып келүү үчүн бааны төмөндөп кармап турат. Ал эми сатып алуучулар сапатка эмес, баасына карап арзанына качырат. Кыргызстандыкы жакшыраак эле сапаты. Элдер билесиз да, азыр курулуш, стройка кылып атканда акча маселесинен арзаныраагы кечет экен, арзаныраак. Бирок сапат таманы Кыргызстандык өтө жакшы. Биздин элдер көбүнчө түшүнбөйт качество эмнелигин. Арзанына үчкө аракет кылышат, ошондой нерсе бар бизде. Кыргызстанды өз көп сатат эле, азыр жалаң Өзбекстанга өтүп кетишти. Өзбекстан товарын алып атканда сертификат качество дегендерди түшүндүрөлөр. Жок, андай жок. Алар оптом эле алып келип турат, алабызда. Аргасыдан ишин токтоткон заводдо 80ден ашык жергиликтүү тургун иштечү. Азыр жумушчулардын 80% акы төлөнбөөчү эмгек өргөөсүндө. Аларды завод жетекчилиги гипсокартон чыгаруунун технологиясын өздөрү үйрөтүп алган. Себеби бул багыттагы адистерди даярдай турган окуу жайы жок. Азыр кадрлардын көбүн жоготуп атабыз. Кадрлар эгерде бул завод токтоп туруп кала турган болсо, биз кадрларды кайрадан даярдап, көп убакытты кетиришибиз мүмкүн. Кырдаалда атамекендик өндүрүүчүлөрдү коргоо саясаты менен жөнгө салса болот. Буга мамлекеттин колдоосу керек. Мындан улам ишкерлер президентке жана министрлер кабинетинин төрагасына кат жазып, экономика министрлигине, облус жетекчисине да кайрылышкан. Биз азыр ошол гостройго эмелерге биз мына каттарды эмелерди даярдап атабыз, чтобы атамекендик производительдерди коргоп, ошонун сапаты жагынан башка жактан караштырып, лицензияны бергенде карагыла деген мааниде кат берген атабыз.
Ата мекендик өндүрүүчүлөр импорттук товарлар үчүн бажы төлөмүн киргизүүнү суранып жатышат. Айрыкча ээпке кирбеген өлкөлөр үчүн. Болбосо Кыргызстан келечекте чет мамлекеттердин продукциясына көз каранды болот. Ал эми өндүрүш ишканаларынын жабылышы менен салыктык чегөрүүлөр жоголуп, жумушсуздук күчөйт деп белгилешет ишкерлер.